Эгерде жеке менен орто даярданам десеңиздер, анда менин WhatsApp аркылуу өтүлүүчү онлайн курсума катталсаңыздар болот. Менин WhatsApp номерум 0702 300 339. Так сандар жана жуп сандар, удалаш сандар. Жуп сан деп экиге калдыксыз бөлүнгөн сандарды айтабыз. Мисалы 2, 4, 8, 12, 100, 128 жана башка. Так сан деп экиге калдыктуу бөлүнгөн сандарды айтабыз. Мисалы 1, 3, 7, 47, 61, 73, 109 жана башка. Эми касиеттерине токтолсок. Жуп санга так санды кошсок же кемитсек так сан чыгат. Жуп санга жуп санды кошсок же кемитсек жуп сан чыгат. Үчүнчү, так санга так санды кошсок же кемитсек жуп сан чыгат. Төртүнчү, так санга көбөйтсөк так сан чыгат. Жуп санга көбөйтсөк жуп сан чыгат. Жуп санды так санга көбөйтсөк жуп сан чыгат. Жуп санды каалагандай даражага көтөрсөк жуп сан чыгат. Так санды каалагандай даражага көтөрсөк жуп сан чыгат. Эми бул касиеттеринин эмне кереги бар десеңиздер, эгерде бизге жогорудагыдай эсеп берилсе жана суроосунда жообу кандай сан болоорун сураса, ушул учурда төмөнкү касиеттерди колдонобуз. Себеби эсептин өзүн чыгарып, жообундагы санды кандай экенин аныктасак, ал учурда көп убакыт кетет. Ошондуктан касиеттерди пайдаланабыз. 125 бул так сан, ордуна т деп жазабыз. 2213 так сан, ордуна т деп жазабыз. Ал эми 2 жуп сан, ордуна ж деп жазабыз. Алгач касиет боюнча даражага көтөрөбүз. Эгерде так санды даражага көтөрсөк, так сан чыгат. 8-чи формула. Эми көбөйтүүнү аткарабыз. Так санды жуп санга көбөйтсөк, жуп сан чыгат. 6-чы формула. Кошсок, так сан чыгат. Бир нече иреттүү сандарда жанаша келген сандардын айырмалары ар дайым бирдей болсо, ал сандар удалаш сандар деп аталат. Мисалы 6, 7, 8, 9 жана башка. Булардын ортолорундагы айырма 1. 14, 16, 18, 20. Булардын ортолорундагы аралык 2. Булар удалаш жуп сандар деп аталат. Ошондой эле 5, 7, 9, 11, 13 удалаш так сандар. 12, 15, 18, 21 удалаш 3кө эселүү сандар. Себеби бардыгы тең 3кө бөлүнөт. Эгерде видео жаккан болсо, сөзсүз түрдө класс басыңыздар жана каналга катталып коңгуроonu жандырууну унутпаңыздар. Эгерде суроолор болсо, комментарийге калтырыңыздар.